Эми ар кайсы жактан карап отуруп бир нерсени окшотсо болот да ушуларчы. Тоолуу Газ айылында Ошол менен скульптор деген ат өзү менен бир нерсеге таанымал болгон Абдилхамид Маликовду бош мезгилинде айылдагы сайды аралап, бирдемелерди жыйнап жүргөнүн көрөсүң. Ал тоо таш, сайдан куурап калган дарактардын тамырларын топтойт. Бирок аны отун үчүн жыйнабайт. Бирок тамырларды полный неме кылып алат экен да, чукуп алат экен дагы. Эч бузулбай чыгат экен. Анан кийин ошону алып туруп керектүү жерлерин алып калып, башка жерлерин алып таштайм, ошол эле. Ошол менен анан өзү ушундай жанр бар да, ошо жаратылыш скульптор деген. Муну мен жаратпайм деп айтсам болот. Муну жаратылыш өзү жаратып койгон, бирок ошонун ичинен бөлүп алыш керек да баягы статуяны. Газ айылы эки тоонун ортосундагы чакан конуш. Айылга биринчи жолу барган адам Абдилхамид агайдын колунан жасалган жапайы жаныбарлардын эстелигин көрөт. Элеттеги кол өнөрчү азыр пенсияда болгондуктан бош убактысы көп. Андыктан ал өзү иштеткен дүкөндүн босогосуна эле тамырларды жайып алып, түрдүү кооздуктарды жасайт. 8 класс бүткөндө как раз Жалаловка сүрөтчүлөр мектеби ачып, Печилшанын сүрөт боюнча группа ачылып калды. Ошого тапшырып, анан бүткөндөн кийин ошондон бери мектепте иштеп келдим, мугалим болуп. Өмүр бою ушу мектепте иштеп келдим. Эми пенсияга чыгып, азыр колум бошогондон бери ушундай тамырлардан ар түрдүү нерселерди жасап коюп атам. Тамырдан жан жаныбарлардын жана жомоктогу персонаждардын элесин чагылдырып, кооздоп жасаган өнөр ээсинин жүздөгөн чыгармалары айылдагы маданият үйүнүн бир бурчуна жайгаштырылган. Өзгөчө өнөр ээсинин чыгармаларын бир көргөндө жөнөкөй адам түшүнө бербейт. Андыктан терең маани берип кароо керек. Бул Лаокон деп атап койгом. Ушул өзүмө өтө жаккан иштеримдин бири ушул да. Бу жерде Лаокон деген Италияда ушундай статуя бар да. Атаны эки баласы менен бир жылан уруп өлтүрүп аткан учуру да. Ошо жыланды гана кошком мен. Жылан урулуп турган жыланды эле кошушка туура келген. Калганы бүт бойдон жаратылыш өзү жаратып коюптур да. Мына жерде атасы турат ортодо. Белгилеп өтсөк, Абдилхамид Маликов өзүнүн колунан жасалган кооздуктары менен буга чейин бир катар көргөзмөлөргө катышып, элдин сыймыгына ээ болуп келген. Ошондой эле анын колунан жасалган кооз чыгармалар мамлекеттик имараттарга коюлуп, көрк берип турат. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.